Бүгін Жапалақ аймағының 100-ге жақын тұрғыны шаардык мэриянын алдына чогулушту. Булар Жапалактан студенттер шаарчасына чейин жүргүнчү ташып келген 139-каттамдын жоюлушу боюнча нааразы. Айыл аймак боюнча азыр 128 номердеги маршруттар жүрүп жатат, бирок 30 000 калк бар аймакка бир каттам жетишсиз деген пикирлерин билдиришти. Кары картаң шаарга келчү, ишке келчүлөргө тоскоолдук болду. Бир маршрут менен келип кетип аттыр. Анан шаарга дагы барып, кийинки маршрутка чыгыш үчүн убакыт кетет. Ошентип сабактан кеч калып, көйгөй жаратып атат. Шаардык мэриядан түзүлгөн 6 комиссиялык курам аталган каттамды жою боюнча 29 ноябрь күнү токтомго кол койгон. Ошондон тарта айдоочулар ишин толук токтотушту. Мунун айынан студенттер окууга барууда кыйналып жатышса, айдоочуларды маршрут сатып алуу үчүн короткон насыяларды төлөө боюнча ой басты. Маселен, Бактыбек Сартаевдин банктан алган насыясын үзүүгө башка акча тапчу булагы да жок. Биздин каттамды жаап койсо, мен кредитимди кантип жабам билбейм. Булар менга жаап беришпейт да менин кредиттериме. Шаардык мэрия авто тыгындарды азайтуу максатында 139, 133 жана 154 маршруттук каттамдар жоюлганын кабарлады. Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин маалыматында 139 номердеги каттам мындан 2 жыл мурун 128 каттамда мыйзамсыз бөлүнүп чыккан. Маршруттардын кыскартылышы ушуга байланыштуу. Антке менен анын ордуна автобустар тартылаары күтүлүүдө. Бирок буга тургундар макул болушпады. Дашкөлниктер барып атат, бүт эле шарга берип койгон. Олар калып тоңуп калса эмне болот? Азыр бири эми болуп, бир жакшына болуп 39ду кошуп каттап атканда мынантип жоюлуп атат. Өзү да 1 жыл иштеди, 1 жылга чейин. Менин атым Каныбек. Каныбек, мындай кылайлык. Сиздин азыркы сөзүңүздү түшүндүк. Жазыңыздар, мага бериңиздер, биз карайлык, мыйзам чегинде карап чечип берели. Жапалак айыл аймагынын жарандары каттамды кайра ишке тартуу боюнча агенттикке арыз таштап кетишти. Ал эми бул мекеменин башчысы эртеңден баштап чыр жараткан маселени иликтөөгө алам деп убада берди. Нуржамал Баргыбаева, Заир Абдукеримов, Ынтымак.